Салам достор, бүгүнкү эфирде 12 жылдык окуу системасы боюнча 6 жаштагы балдарды мектепке даярдоо программасы боюнча бүгүн эфир алып барабыз. Деп ойлойм, азыркы ата-энелерге көйгөй жаратып аткан маселелердин көбүнесе жоonu көп жылдык наристе программасы менен иштеген тажрыйбалуу биздин ардактуу кесиптешибиз Калыкова Венера Сатыбалдиевна бүгүн сиздердин баардык суроолоруңуздарга буюрса өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп, толук түрдө жооп берет. Саламатсызбы? Саламатчылык. Венерже ошол өзүңүз жөнүндө алгач ирет тааныштырып, канча жылдык эмгек ардактуу агартуучу болуп иштеп келе жатасыз, ошол жөнүндө айтып берсеңиз, анан биз ошол 6 жашар балдардын окуу программасына өтөбүз. Мен Калыкова Венера Сатыбалдиевна билим берүү тармагында 35 жылдан ашты иштеп келе жатканыма көбүнчө өзүмдүн практикамда 6 жаштагы балдар менен иштедим. Билим берүү министерствосу иштеп чыккан наристе программасы менен 480 саат. Бул программада балдарды социалдык жактан, психологиялык жактан жана интеллектуалдык жактан кам кылып өстүрүү программасы камтылган. 6 жаштагы балдар баягы көбүнчө балдарыбыз садикке барып, бала бакчада чоңоюп, ал жактан дагы кичине кезинен баштап социалдык чөйрөгө аралашып, окуганды, жазганды, сүрөт тартканды үйрөнүшөт. Ушул наристе программасында ошол балдардын башында камтылган, алган бүт ошо илимин, билимин өстүрүп, балдарды өзүнчө самостоятельный кылып, өз алдынча самостоятельный болуп, өз алдынча ой жүгүртүп, чоңдор менен баарлашып, өздөрүнүн тең туштар балдар менен ойногондо өздөрүнүн оюн, өздөрүнүн каалоосун жеңил, баягы эркин айтканды үйрөтөт да ушул программада. Алгач эле ошол суроолорго өткүм келип турат да. Негизи 6 жаштагы балдар психологиялык жактан мектепке даяр болушу алат. Азыр эми өзүңүз канча жылдык тажрыйбаңыз менен бөлүшүп, ошол балдардагы иштешүүдөгү процессиңиз жөнүндө дагы айтып берсеңиз. Мен ойлойм, бул 6 жаштагы балдар бул дүйнөгө жаралганына 6 эле жыл болгондон кийин балдар көп нерсени үйрөнгүсү келет. Бул дүйнөнүн изилдеп, көргүсү келип, баягы өздөрүнүн өсүп жаткан психологиялык потребностторунун баарын ошол балдар үйрөнгүсү келген үчүн 6 жаштагы балдардын сабакка кызыгуусу, бир нерсеге үйрөнүү жөндөмү өтө күчтүү болот. Ошон үчүн 6 жаштагы балдар психологиялык жактан даяр болот мектепке келип окуганга. 6 жаштагы балдардын жөндөмдүүлүгүн баягы биз өзүбүздүн иш чөйрөбүздө иштегенден кийин ушунча жылдык практикабыз бар үчүн ошол балдардын жөндөмүн көрүп, кандай экенин өзүбүз башыбыздан өткөрүп атабыз да. Кийинки суроо, 6 жаштагы балдарды окутууда оюн аркылуу окутуу канчалык маанилүү, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Эми бул 6 жаштагы балдар өтө назик, кичинекей болгондон кийин оюнзак болушат, баягы ойноп, оюнга тойбой турган кездери. Анан мектепте балдарды партага отургузуп алып эле баягы мектептин программасы менен окуткан туура эмес. Балдарды бүт сабактардын баары оюн түрүндө өтүш керек. Ошондо балдар аябай кызыгуу менен биз ойноп атабыз деп ошол оюн аркылуу балдарды үйрөтүш керек да. Ошол эле санаганга, эсеп чыгарганга, жазганга, тамгаларды жаттаганга, үйрөткөнгө баары оюн түрүндө өтүш керек. Ошондо балдар сабакты тез кабыл алып, эс тутуму дагы жакшы болот балдардын. Азыр биздин видеону көрүп жаткан биздин кесиптештерибизге дагы сиз тараптан бир жардам, мындай азыр жаңыча айтканда лайфхак болсун. Биздин байкашыбызча сиз көбүнесе балдарды аба ырайы жакшы кезинде сыртка алып чыгып ойнотосуз, ошондой эле кышында өзүңүздүн классыңыздын бир бурчуна оюн зонасы куруп алгансыз. Ошонун пайдалуу жактарын дагы кесиптештер менен бөлүшүп кетсеңиз. Мен ойлойм да, анткени ар бир сабактан кийин балдар
таза абага чыгып чуркап 5 мүнөт болсо дагы ошо перемена 10 мүнөт болобу, обязательно балдарды таза абага алып чыгып эркин чуркап ойногонуна эме түзүш керек да. Себеби балдар эркин ойноп чуркап бир сабактан кийин чарчагандан кийин эс алып келгенден кийин экинчи сабакка уже кунт коюп отуруп ойношот. Ошондой эле биздин ошо өзүбүздүн классыбызда кичинекей бурчубуз бар. Ошол бурчта дагы балдар переменада эс алат. Кээде мен кыштын күнү балдарга өзүм айтам, отуруп калганда балдар көзүбүздү жумуп элестетебиз. Биз бир жакшы көлдүн жээгинде эс алып атабыз. Көлдүн толкуну шарылдап кулагыбызга угулуп атат. Жээктеринде чайкалар, чымчыктар учуп жүрөт. Бизди жер бетибизден сылап эркелетип атат деп балдарга ошо эмоциональный баягы маанайды түзүп бергенге аракет кылам. Мисалы, эшикте жаан жаап атса, эшикке чыга албай калсак, ошол бурчта отуруп балдар мындай өздөрүнө жагымдуу бир нерсени кабыл алганга аракет кылып, ошондой кылам да балдарга. Эс алып калышат. Эс алып калышат балдар. Чоң рахмат. Баланын мектепке даяр экенин ошол 6 жаштагы курагында кандай белгилер аркылуу байкоого болот? Эми көбүнчө бала бакчага барган балдар сынаганды билет, колуна карандашты туура кармап, сүрөттү линиясынан чыгарбай боёп, түстөрдү тандаганды үйрөнүшөт. Пластилин менен баягы мелкая моторика деп коебуз, колдун учтары менен ошо иштеп, ошолорду үйрөнгөндө баарын кызыкчылыгы артып турган балдар, значит, мектепке даяр балдар деп эсептейбиз да ал балдарды. Анан кээде дайым эле мектепке даяр балдар келбейт мектепке. Даяр эмес балдар да келет. Ошол даяр эмес балдардын эжеке ар бир баланын өзүнчө особенностиси бар да, ар бир баланын өзгөчөлүгү бар. Ар бир баланын жүрөгүндө бир жылдызы бар. Ошо баягы орусча айтканда изюминка деп коебузго. Ошо ар бир мугалим ошо ар бир баланын жүрөгүндө ошо изюминкасын тапканды билиш керек да. Ошо ар бир балага өзгөчө мамиле кылып, баланын эмнеге кызыкканын, сүрөткө кызыгабы, же математикага жөндөмү барбы, же жазгангабы, же орус тилгеби, ошол жөндөмүн мугалим таап чыккандан кийин анан ошол балага карата ошо өзгөчө мамиле кылыш керек да балага, мектепке кызыктырыш үчүн баланычы. Ата-энелер көбүнчө кандай маселелерди кате кетиришет, ошол жерде да айтып берсеңиз. Көбүнчө ата-энелер баягы Кыргызда бизде макал барго, уядан эмнени көрсө учканда ошону алат деген. Азыркы эми жаш ата-энелер технология жетишкен заманында балдарга телефонду карматып коет, көбүнчө компьютерди включать этип берип коюшат. Ошондон көрө ата-энелер өздөрү китеп алып, отуруп, атасы да апасы да колуна китеп алып окуса, бала ошо эмнени көрсө ошону туурап баштайт. Балага да баягы телефонго, компьютерге болгон кызыкчылыгы кетет дагы, китеп окуусу келип баштайт. Же отуруп алып кечкурун сүрөт тартышса ата-энелери чогуу баягы балдары менен чогуу биригип алып, ошондо баланын дагы баягы мектепке болгон жөндөмдүүлүгү дагы башка өзүнчө баягы жашыруун өзүнүн тулук боюнан чыга албаган эмелери дагы ошондо чыга баштайт да. Ата-энелер ошо балага көп көңүл буруш керек. Эч качан өзүнүн баласын бөлөк балдар менен салыштырбаш керек. Тигил жакшы окуйт экен, а сен аны кыла албайт экенсиң го. Асан жакшы сүрөт тартат экен, а сен тарта албайт экенсиң го деп салыштырбаш керек. Анткени ар бир баланын өзүнчө бир купуя жүрөгүндө жаткан ар бир баланын өзүнчө таланты болот. Ошо ата-энелер ошонусу менен баягы өзүнүн жүрүш турумун бала күзгүдөй кылып, күзгүгө көрүнгөндөй эле ата-энени туурап баштайт балдар. Эгер ата-энелер китеп окуса, ошо сүрөт тартып, жакшы мааниде, же бир тууганын ичинде отуруп алып, жакшы бир жакка барып эс алгандарын эстеп, же ошол эле чоң ата чоңун эси жөнүндө сөз кылып, жакшы мааниде мындай маек түзсө, бала ошого да көнөт. Ошон үчүн көбүнчө ата-энелер өздөрү үлгү болуш керек да балдарына. Анан азыр биздин байкашыбызча 6 жаштагы балдардын
тилдеринин кеш чыгуусу, анан кээинки тыгыштарды чыгара албай, айта албай келген учурда сиздин өз тажрыйбаңыздагы балдарды ошол деңгээлге жеткизип окуткан системаңыз боюнча дагы методдоруңуз боюнча дагы айтып берсеңиз. Менин ушу окутуу системамда өзүмдүн авторский программам бар, карточная система деп кийгем. Мен өзүм орусча окутам да балдарды, орус класста сабак берем. Анан ошол карта менен окутканда мисалы А буквасын өтсөк, ошо балага ошо Анын жазылган карточкасы берилет. Ар бир сөздөр айтылат, допустим, алма, абрикос, ананас деп ошо ар бир сөз айтылганда бала ошо тамганы көтөрөт. Андан кийин балдарга дагы А тамгасын ксерокстан чыгарып беребиз да, балдар ошо тамганы бул жөнөкөй тамга эмес, ушул тамганы жумуктоогудай кылыш керек. Баягы орусча айтканда оживите эту букву, сделайте сказочным деп балдарга айтам да, ошондо балдар ошо А тамгасына башына баш кийим тартышат, очки кийишет, колуна сумка берет, тиги бут кийимин тартып кийишет. Ошону тартып отуруп эле бала бул А тамгасы экен деп ошо тамганы баягы оңой эле жеңил оюн түрүндө эле жаттап алат да бала. Демек азыркы ата энелер 6 жаштагы баласынын кээинки тыгыштарды айта албай жаткан кезинде коркпой эле мектепке жибере берсе болот экен да, муну мектепте үйрөтөт экен деп көрсө. Эми мектепке жиберсе болот, бирок ошо тыгыштарды, сөздөрдү сүйлөбөгөнүн эң биринчи ошо маселеси бул ошо телефондо көп бергени. Бала телефонду тиктеп отура берет, телефондо каармандар сүйлөй берет тез-тез. Анан бала ал анча сөздү баягы эс тутуму менен жаттап кала албайт. Ошон үчүн кулагы менен эле отура берет да, өзү тили менен сүйлөбөгөн үчүн баланын ошо тил жактан аксап калат, тили чыкпай калат, тыгыштарды эме айта албай калат. Бирок 6 жаштагы ошо начисте программага бергенде ошо мугалимдер ошол эки айтылбаган сөздөр боюнча, тыгыштар боюнча өздөрүнчө программалары бар, ошо менен иштеп чыгышса ал балдар сүйлөйт. Мен мисалы практикамда көп эле балдар, даже быйыл деле ошо бир бала жакшы сүйлөй албай келген, азыр өз оюн жеңил, өз оюн бош, жеңил айтат, сүйлөй алат, бүт сөздөрдү уже сүйлөп калды. 6 жаштагы 1-класс балдардын наристе программасы боюнча 1 саатта 35 мүнөттүк, 1 сабак 35 мүнөттүк, 35 мүнөттүн ичинде мисалы мугалим ар бир баладан сураганга жетиш үчүн, ага жеке мамиле көрсөтө алыш үчүн 1 класста окуучу саны канча болуш керек негизи? Эми азыр биздин Кыргызстанда, биздин өлкөбүздө ушу мектептин аздыгы аябай баягы өкмөт деңгээлинде чоң проблема болуп жатат. Бирок президентибиз жылда 2028 жылга чейин деди го, ошо бүт мектептердин баары оңдолуп, жаңы курулуп бүтүш керек деп атат. Бул аябай жакшы программа. Бирок мугалим ошо балага татыктуу, жакшы эме бериш үчүн, образование бериш үчүн класста 20-дан ашпаш керек балдар. Ошондо ар бир балага мугалим ар бир баланын жанына барып, ошонун эмне жазып атат, эмне кылып атат, баарына барып жардам берип, көзөмөлдөп, ошо балага көңүл бурганга жетишет эгер 20 бала болсо. Андан көп болгондо анда уже жетише албай калат мугалим. Анткени бир бала бат кабыл алат, бир бала жай кабыл алат, а бир бала кээ балдар болот такыр даже кабыл албаган. Ошондой балдар менен көбүрөөк иштеш керек болуп калат. Ошон үчүн мен ойлойм да 20 бала жетиштүү деп. Негизи көп нерсе балдар бала бакчада мектепке даярдоо курсунан өтүп, 7 жашка толгондо мектепке келишчү. Азыр эми ошол 6 жашар бала мектепке келе баштады. Мугалимдер ушул системага азыркы учурда даярбы? Эми көбүнчө эле мугалимдердин баары даяр дечи, баягы көп жылдык иштеген, опыты бар, тажрыйбасы бар мугалимдер. Бирок жаңы бүткөн мугалимдер даяр эмес деп ойлойм. Анткени биздин негизи образовательный системада вуздарда көп эле кереги жок сабактар өтүлөт. Андан көрөк ошо мисалы эгер мугалимдикке даярдап атсак, ошо сабакты кандай өтүш керек, кандай башташ керек,
ортосунда кандай бүтүрүш керек, аягында эмненин жыйынтыгын такташ керек, ошону тажрыйба катары көбүнчө тажрыйба сабактарын көп кылып, практикага көп алып чыгып, мектептерге бөлүп, анан мектептерде ошо студенттер барып, кадимкидей практиканы көбүрөөк өткөрүп, ошентсе көрүп үйрөнүшмөк. Анан алар баягы көбүнчө эле баягы теоретический окуган үчүн практикасы аз болуп, анан жаш мугалимдерге кыйын болот. А тажрыйбасы бар, көп жыл иштеген мугалимдерге бул жеңил эле программа. Колдонмо китептер, ошондой эле материалдар даярдайбы мугалимдер үчүн? Же өздөрү изденип, өздөрү Эми колдонмо китеп эмелердин баары даяр, баягы пособиялар бар, бирок жетишсиздик болот. Ар бир мугалим өзү изденип, ошо ар бир сабагын өзү даярданып, кандай кылсам балдарды ушинтип кызыктырсам болот деп өзү иштеп чыгыш керек. Ошо ар бир сабагынчы, ар бир мугалим. 6 жаштагы балдарды мектепке сүйдүрүп, коркутпай, мындай келүүсүнө жакшы шарт түзүп бериш үчүн мугалимдер эмнелерге даяр болуш керек, кандай кызыктырыш керек? Эми 6 жаштагы балдар булар жаңы эле баягы эне мээриминен ажырап, мектепке биринчи келип, анан көбүнчө убактысы мектепте болуп атпайбы? Ошон үчүн мугалим да экинчи энедей болуш керек да, ар бир баланы. Ушундай мээримин төгүп, билбей калсам, мен мисалы балдарымды орус класска бергенчи, мен балдарымды дайыма эмеде үйрөтөм. Не бойтесь ошибаться. Никогда не бойтесь ошибаться. Мы будем работать над ошибкой. Ошибка это не смертельно. Деп үйрөтөм балдаргачы. Балдар ошо мындай жаңылып калгандан, туура эмес жазып алгандан коркуп, эжекем эмне деп айтат деп, баягы тетрадьтарын боеп, кээ бир балдар баягы жыртык койгучакты боеп баштайт го, ошентип. Балдар ошондой кылбаш керек да, анткени мугалим ошону туура кылып үйрөтүп, балдарга мээримин берип, ар бир баланы өзүнүн жүрөгүнө салып чыгыш керек ар бир мугалим. Анткени ар бир бала уникальный, ар бир баланын өзүнүн жөндөмү бар. Ошон үчүн ар бир баланы баягы өз апасындай болуп мугалим сүйүш керек да. Ошондо гана баладан результат чыгат. Жанагы ойнок, гиперактивный деп атпайбызбы? Ошондой балдардан результат чыгарыш үчүн ошо өз энесиндей болуп, мугалим баарына чыдап, ошо айтканын угуп, баланы да укканды үйрөнүш керек мугалимчи. Ошо бала өзүнүн оюн айтып, өзүнүн баягы бир нерсеси туура эмес болуп айтса, ошону угуп, конт коюп, баланын ою менен да эсептешип, анан балага мээримин гана төгүп, жакшылап ошо өз апасындай болуп мээрим төккөндө гана баладан жакшы результат чыгат. Бакчада 5 жашар бала 6га бараткан кезде, мисалы, алар оюнга көбүрөөк кызыгат, бакчада көбүрөөк ойношот. Мектепке алар тамгаларды, жазганды билип даяр келиш керекпи, же бул жактан башынан баштап үйрөтө аласыздарбы? Ошону дагы айтып берсеңиз, мен ойлойм ар бир ата энеге бул кызыктуу болуш керек, бул суроо. Эми менин ойлойм да, балдар бала бакчада жүргөндө көбүнчө сүрөт тартканды, ыр жаттап, баягы пластилин менен иштешет, ар кандай моторикасы менен. Ошондой иштеп келсе деле мектеп даярдап алат. Анткени 9 айдын ичинде балдарга тамганы да үйрөтүп, үйрөнүп келген балдар менен деле чогуу алып кеткен мүмкүнчүлүк бар. Эгер мугалим күчтүү тажрыйбалуу болсо, ошо келген даяр эмес келген балдарды деле тиги үйрөнүп келген даяр балдардын катарына кошууга мүмкүнчүлүгү болот да мугалимдин. Чоң рахмат. Биз ошол азыркы сиздин иш тажрыйбаңызда чогуу кесиптеш катары бул жерде көрүп атабыз. Келген башында сиздин окуучуларыңыз көп добуштарды айта алчу эмес, башында аябай ыйлачу, бирок бара сентябрь ичинде эле сизге көнүп, мектепке аябай бат адаптация болуп кетти да. Ушул балдарды бат көндүрүү сырыңыз эмнеде? Балдарды мындай бат сүйлөтүп алып атасыз го. Ошол сырыңыз жөнүндө да бөлүшүп берсеңиз. Көбүнчө эми бул 6 жаштагы балдар кичинекей болгондон кийин мен сентябрда эле көбүнчө балдарга жомок окуп берем. Анан баягы кукольный театр катары көргөзөм балдарга, табышмактарды айтам. Бүт сабактын баары оюн түрүндө жүрөт да. Оюн түрүндө ойноп, балдарды башында эле сабакка отургузганда айтам. Балдар, бүгүн биз ойнойбуз. Бүгүн мисалы космоско учабыз баарыбыз.
а космоско учуш үчүн бизге бир тоскоолдук болуп атат. Ошол тоскоолдукту биз жеңишибиз керек. Ал тоскоолдук мен силерге азыр таашмакта айтам. Ошону тапсаңар, анда биз өзүбүздүн кораблибизге отуруп космоско учуп кетебиз деп. Ошондой мааниде ар бир кадамы кийинки деле уже кадамы сабактын баары оюн түрүндө өткөрөт. Ошон үчүн балдар күндө балдар ойлойт мектепке келатып, биз кечке ойнойбуз депчи. Бирок ойноп атып, ошол баарын үйрөнүп, тыбышты да, тамганы дагы, баягы баарын айтып үйрөнгөндө жеңил үйрөнүп алышат да балдар. Чоң рахмат келип бергениңизге. Азыр эми акыркы суроо болуп жатып, ошондо эфирибизди жыйынтык кылсак болот. Ата энелерге, 6 жашар бул жылкы балдарын мектепке берген ата энелерге өзүңүздүн кеп кеңештериңизди айтып, эмнелерге даяр болуш керек, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Oyunda баягы ата энелерге берчү кеңешим балдарды мектепке даярдап жатканда баягы туура жаз, туура карма, туура эмес жазып койдуң, андай эмес, мындай деп үйрөткөндөн көрө анын баарын мугалимдер өздөрү үйрөтүп алат. Тажрыйбасы бар мугалимдер иштегенден кийин балдарды көбүнчө эмоциональный жактан даярдаңыздар деген кеңешимди берет элем. Анткени балам жакында чоңоебосуң, сен 1-сентябрда мектепке барасың, сени окшогон көп балдар барат, ошол балдар менен достошосуң, кыздар окуйт, кыздар менен да достошосуң. Ал жакта сени аябай жакшы көргөн эжекең күтүп турат, эжекең сени баарын үйрөтүп алат деп, ошол балдар мектептен качпай, баягы стресс албай, кечке мен ошол жакта болот экем, ата энемин көрбөй калат экем деп бала стресс албаш үчүн балдарды эмоциональный жактан көбүнчө даярдап келсеңиздер, бала ошол мектепке мындай кубанып, сүйүнүп баргандай кылыпчы, эртең менен ыйлап, ата энесинин колун кармап калбай, ошонткенден көрө ошо жай бою баланы мектепке баягы сабакты үйрөтүп, жаздыртып даярдабай, эмоциональный жактан даярдасаңыздар, ошондо балдарга да жеңил болот, өзүңүздөргө да жеңил болот. Чоң рахмат Гүлнар Сатыбалдиевна. Мен ойлойм, бул экөөбүздүн маегибиз азыркы ата энелерге, биздин кесиптештерге өтө чоң таасирин, пайдасын, ошондой эле жакшы кеңештер айтылды. Сиздин ишиңизге ийгилик, алтын башыңыз аман болсун, сиздин ишиңизди баалайбыз, сизди жакшы көрөбүз. Кандай жакшы жыйынтыктарды көрсөтүп жатканыңызды, ушул сиздин окутуп жаткан балдардын ийгилигини көргөндө биз кубанып атабыз. Сизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Сиздерге да рахмат, ушул чакырып маек алганыңыздарга, ишиңиздерге да ийгилик тилейм. Балдар үчүн дайыма баарына даярбыз. Чоң рахмат эже.